Muğullarga güçlü, özünçө мындай bir ekonomikалык жагынан дагы, саясий жагынан дагы, жана башка жагынан да güçlü, тартиптүү мамлекет калтырып кетишибиз керек. Ал үчүн ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Ал кимдин колунда? Аны бизге аспандан келип бирөө жасап бербейт. Жерден чыгып бирөө келип туруп Кыргызстан күчтүү болуп кетсин деп бирөө аракет кылып бербейт. Аны баардыгыбыз жасашыбыз керек. Баардыгыбыз чогуу, ынтымакта бир муштун болуп чогулуп туруп. Айрыкча мамлекеттик органды жетектеген, башкарган, ошондо иштеген адамдар. Мен жана башта айтып өтпөдүмбү? Укук коргоо органдары, коопсуздук органдары, сот, прокуратура органдары чогуу аракеттер кылышат керек. Андан сырткары жергиликтүү бийлик органдары, ушул жерде иштеген мына башка мамлекеттик органдар, айыл өкмөттөн баштап. Айыл өкмөттөр кээ бирлерин отурасыңар азыр. Унчукпай, карап койсоң болосу деп бирөө уктуп атат. Так, унчукпай отурасыңар. Но бирок бизде маалыматтар бар. Урматтуу аны. Эми мен жанагы баардыгына 29 болуп көрүнө бербей деп атам да. Чын айтканда баарын эле кармап эле апарып шыйлаган кармапларга камай бере турган мамлекет кызматкерлери бар. Тындырбай, күндө эле апарып камай бере турган мамлекет кызматкерлери бар. Бирок ошолордун арасынан да тандап туруп, ай, ушул сабак болсун. Сабак болсун башкаларда, башкалар акылына келсин, башкалар кичине ойлонсун деп азайтып, бирок арасынан апарып ушундай жоопко тартып атабыз. Ошон үчүн мындай бир ойлоңуздарчы, урматтуу. Баардыгыңыздар билимдүү адамдарсыздар. Баардыгыңыздар профессионалдарсыздар. Өзүңөр ишиңерди жакшы билесиңер. Ошондой мезгилде мындай мыйзамдан кыйшыйып туруп башка жака чыгып кете беребиз да. Биринчи маселе. Президентибиз койгон эң негизги маселелердин бирөөсү бул биринчи маселе. Уюшкан кылмыштуу топко каршы күрөш. Мамлекетибизде эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбош керек. Эч кандай бандиттер, смотрящийлер, положенисттер жана башкалар болбош керек деген тапшырманы койгон. Биз ушу тапшырманы өздөрүбүздөн чыктык. Биз азыр ачык айта алабыз. Укук коргоо органдары ачык айта алабыз азыр. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде уюшкан кылмыштуу топ жок. Кана бирөө чыгып көрсүнчү, бир айылдан же бир райондон же бир облустан мен ушул уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүмүн, бандитмин, положенецмин, смотрящиймин деген сөздөр айтып көрсүнчү бирөө. Же черныймын деп айтып көрсүнчү. Дей албайт. Себеби аларды биз түп тамырын кырктык. Алардын мурда жалбырактарын терип, анча шактарын кайрып жүрсө, биз азыр алардын тамырын кырктык. Тамырынан соолуттук. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, биздин мамлекетибизде эң чоң уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилери отурган. Дүйнө мамлекетинин эң кубаттууларынын бири деп коеюн, эми кубаттуусу деп айтсак деле болот. Америка өкмөтү дүйнө жүзүндө 12 чоң уюшкан кылмыштуу топтун жетекчисин дүйнөдөгү эң опасный, эң коркунучтуу кылмышкерлер деп атаган. Ошолордун бирөөсү биздин мамлекетте отурган. Камчы Көлбаев деген, билесиздер. Орусча айтканда вор в законе. Так, ошо Камчы Көлбаевдин кайсы жерде жүргөнүн билберге деп Американын өкмөтү $5 миллион сыйлык ыйгарган. Ким айтса ушуну беребиз деп. Ушуга чейин жеткен. Биздеги уюшкан кылмыштуу топ билинбегени менен, билесиздер. Мамлекеттин бүт баарын курчап алган. Мамлекетте иштегендер, мына укук коргоо органдарында иштегендер, мамлекеттик органдарда иштегендер, бул бийликте иштегендердин баарын курчап алган. Уже не говоря о депутатах парламента, министрах, все другое. Парламентке жалаң ошол уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү боло баштаган. Ким депутат болот, ким депутат болбойт, кайсы партия өтөт парламентке, кайсы өтпөйт, ушулар чече баштаган. Муну эч ким тана албайбыз. Ушунчалык чоң мамлекетибиздин чырмалган сары чырмоо бизди курата баштаган. Мына ошондон арылдык биз.